кыздары, шорулдап ыйлаган энелердин жашын сиңирип, кара жер күтүп жатты аларды. 1:30. Бул 17 добуш инсталляциясынан чыккан үндөр. Анын автору Жанар Туратова. Үн инсталляциясы 2016 жылы Москвада иштеп жүрүп, өрттө каза тапкан кыргыз кыз-келиндердин элесине арналган. Ал былтыр Бишкекте өткөрүлгөн Феминале аттуу көргөзмөдө коюлган эле. Аталган көргөзмөнүн башкы темасы да ошол өрттө каза тапкан мигрант кыз-келиндер болгон. Көргөзмөгө 20дан ашуун өлкөдөн 50дөй эмгек коюлган болчу. Фестиваль ачылар замат кыргыз коомчулугунда талаш тартыштар жаралды. Айрым көргөзмөлөр каада салттарга каршы келет деп фестивалдан четтетилген. Ал эми музейдин директору кызматтан алынып, уюштуруучулар коркутуп, үркүтүүлөргө кабылган. Мени аябай капаландырган нерсе бул жанагынтип мени үртүп кетебиз, андан деле коркпойм, капа деле болбой калдым ага. Бул негизи ошо өлкөдөгү абалды көрсөттү да. Бул эпизод Феминаленин арт-куратору Алтын Капалова туурасында болот. Ал буга чейин көптөгөн жергиликтүү жана эл аралык көргөзмөлөрдү уюштуруп келген. Андан тышкары балдар үчүн жомокторду да жазган. Кыргыз коомундагы феминизм боюнча ой толгоосун алдыда биз менен бөлүшмөкчү. Көргөзмө өзү көрүнбөй калды да. Көргөзмөдө ондогон эң сонун иштер бар болчу. Алар дүйнө жүзүнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген. Греция, Украина, Уругвай, анан абдан бир четинен кооса, бир четинен аябай маңыздуу иштер болчу да. Сиз угуп аткан подкаст «Киши» деп аталат. Менин атым Элмурат Ташыралиев. Бул подкастта коомду жакшы жакка өзгөрткүсү келген жана ал үчүн өз салымын кошкон кишилер менен тааныштырам. Биринчи бөлүм. Алтын Капалова менен Бишкектеги Олола аттуу борбордо сүйлөшүп отурдук. Мен 5 жыл ошо искусство таануучу деп окугам, архитектура университетинде, КГУста деп аталат го бизде. Аябай мыкты мугалимдер болчу да. Анан аябай бери эле окудум эле баш көтөрбөй. Андан кийин президенттин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясында магистрлик билимин алган. Бул даражаны алуу үчүн ал коммерциялык эмес уюмдарды башкаруу багытында изилдөө ишин жазган экен. Анан ортосунан бир антропология боюнча стажировка өтүп келдим Америкадан. 2 жылдык программа болчу, бирок мындай келип кетме болчу да. Көздөрүнөн чарчагандай түйүлдү, бирок сүйлөшө келгенде күчтүү, демдүү эле. Атыгүл өзүнүн башынан өткөргөн окуяларга курч көз менен карай алганы көңүлүмдү урду. Жашыраак кезимде аябай билимге умтулат элем да. Анан кай жерде гранттар болсо же бекер окуп болсо ошол жака документтеримди тапшыра берет элем. Анан кыска мөөнөттүү окутууларды көп өттүм да, музей боюнча, анан антропология боюнча ошо көрүнгөн жерге эле документин бере берип, жолум төлөп бергилечи. Жатаканам төлөп бергилечи деп бар кандай гранттар ошентип атып, анан ошо кыска мөөнөттүү окутуулар аябай билим алууда мага чоң жардам берди да. Ошентип Ушул антропология багытында алган билими жана топтогон тажрыйбасы анын келечектеги иш-чараларынын пайдабалын түптөгөн. Бул жөнүндө бир саамдан кийин кайра дагы токтолобуз. Феминале алтын эже өткөргөн алгачкы саамалык эмес. Буга чейин ал жерлерде ар кандай форматтагы иш-чараларды уюштуруп келген. Искусство тармагында иштейм да, ал жөн эле мынтип четтен келип эле мен көргөзмө кыланчы деген эмес. Мен билбейм, ондогон эмес, жүздөгөн көргөзмөлөрдү өткөздүм. Алардын арасында эл аралыктагы болгон кичинекей айылдарда да өткөрдүм, мектептерде да өткөрдүм. Мисалы 2 жыл мурун A4 аттуу көргөзмө өткөргөн. A4 бул аял, айыл, арт, активизм дегенди билдирет. Анда Кыргызстанды кыдырып, аймактарда жашаган кыз-келиндерге заманбап искусство жөнүндө айтып берген. Ал үчүн керектүү болгон шаймандар видео, фотосүрөт, инсталляция сыяктуу түрлөрү боюнча
түшүндүргөн. Алтын эже Жумгал жергесинде өткөрүлгөн арт интервенцияны эскерди. Арт интервенция дегенди искусствонун жардамы менен өзгөрүүлөрдү алып келүү деп түшүнсөк болот. Ал иш-чара жергиликтүү келиндердин көйгөйлөрүнө арналган экен. Мисалы үчүн жанагы Жумгалда бизге барарга жерибиз жок дейт. Жана кечкисин келиндер айтып атат да, биз кайнелерибиз менен жашайт, эч жакка чыга албайбыз. Үйгө чакырсак дагы курбуларыбызды жаман көрөт деп түшүнтүп айтып атпайбы. Анан бир нан жапкан кичинекей пекарня бар экен. Ошонун бир комнатасынан сыртын бир күндө чогулуп бир активисттер менен сыртта оңдоп, анан аябай мындай заманбап дизайн кылып койдук да. Анан сыртында ак, анан кызылга боеп койдук да, мындай көрүнүктүү болсун депчи. Анда деле элдер ары бери айтып, ай болбой калыптыр бул кызылыңар. Жаңы бир нерсе алып келсең, коомго эч качан жакпайсың да. Сүрөтүндө эле көрсөм, татынакай эле ак, анан терезелерин кызыл кылып, эшиктерин кызыл кылып койдук да. Анан эжелер мына Пит Мадриан деген сүрөтчү бар болчу деп ошонун сүрөтүн көрсөтүп, анан биз ошо стилде жазадык да. Анан чынында эле сонун болду да, аябай ушундай кооз болду. Анан эжелердин да көңүлү чоңуп, анан мен уже кечинде чарчап, акыркыларын сырдап ушундатабыз, анан өтүп алып дагы деле бардыгы тең. Ай болбойт мунуңарды күрөңгө сырдагыл, анан болбойт кичине сары кылгыла. Ошондукен да акырында уже сөгөйүн деп баса бергилечи. Бирок кылган эжелерге аябай жакты да. Анан кийин мага WhatsAppка чай ичип отурган сүрөттөрүн жөнөтүшүп, ошентишти. Анан кийинчерээк болуп атабы десек, ой аяка деле жибербей атат деп айтты да. Анан ошол арт интервенцияны мисалы үчүн эркин мейкиндик деп атаганбыз да. Демек кичинекей болсо дагы өздөрүнүн жери бар да, отуруп сырдашып чай ичкенге. Антропология тармагына өтүп кеткени башында өкүнүп жүргөн. Себеби искусство багытында алган билиминин баары текке кеткендей туюлуптур. Бирок жаңы багыттагы билими жана топтогон тажрыйбасы анын болочоктогу иш-аракеттеринин пайдубалын түптөөдө зор мааниге ээ болгон. Бул антропологияга келгени социалдык маселелерди изилдеп калдым да, мисалы үчүн суу көйгөйү, мектепте тамактануу, 5ке чейинки балдардын тамактануусу деп ушундай ар кандай темаларды изилдеп калдым да. Жалаң эле гендер боюнча эмес, түрлүү аялдардын агро саясатта катышуусу да аябай түрлүү изилдөөлөрдү кылдым да. Ошол мисалы үчүн мага аябай жардам берди да, жашоону түшүнүп. Анан ошону мен мурда 10 жыл мурун кылган көргөзмөлөрүм такыр башкача эле. Азыр болсо ошо кандайдыр бир социалдык көйгөйлөрдү чечүү алып келе турган көргөзмөлөрдү кылып калдым да. Сиз киши подкастын угуп атасыз. Бул эпизоддо Алтын Капалова туурасында сөз болууда. 2-бөлүм. Негиде феминизм деген эмне да? Бул качан пайда болгон нерсе? Эмне үчүн пайда болгон нерсе? Феминизм десе эле чынында эле көптөр элестетет, бир өзүнчө бир радикалдуу көз караштар же эркектерге каршы чыккан аялдар же бир чет өлкөлүк бир түрүсүк аялдар деп ушундай элестетет да. Менин сурамжылоолорум боюнчачы, бул феминизм батыш жөнүндө эмес, феминизм бир кайсы бир радикалдуу ойлор жөнүндө эмес. Бул ошол аялдар менен эркектердин мүмкүнчүлүктөрү дагы, укуктары дагы бирдей болуш керек деген эле кыска кеп да, мындай карап көрсө. Мисалы бир көз карашты айтсам, эркектер феминист боло албайт. Феминисттер булар аялдар гана да. Ошол нерселердин феминизмге байланышы барбы? Булар негизи бардыгы феминисттик идеяларбы? Эми адамдар ар кандай болот го, ошондой эле мен феминистмин деген аялдар деле ар кандай болот. Анан жана эркектер феминист боло албайт дегендер ошо жана аялдын жашоосун жашап өтпөсөң, башыңан жана кыйынчылыктардын баарын өтпөсө сен аны түшүнбөйсүң деген кеп да. Ошон үчүн аларды профеминист деп атап коюшат да. Демек аларда да эмпатия бар, алар дагы аялдын көйгөйүн түшүнөт, колдойт феминисттердин көз караштарын дейт да.
Мынтип жазат да эркектерчи дискуссиялар болгондо. Эмне анан бүт чоң залкар жазуучулар, сүрөтчүлөр жалаң эркектер депчи. Аябай күлкүм келет да, аялдарга эч качан карандаш карматпаса, калемсап карматпаса кайдан жүрүп алар сүрөтчү, жазуучу болот да. Феминизм туурасында коомдогу стереотиптерге байланыштуу суроомду андан ары уланттым. Феминизмге келиш үчүн сөзсүз кыйынчылыктарды кечип өтүш керек деген дагы туура эмес. Мен жөнүндө да бирөө жазып койгон экен, мен мурун интервьюларымда айттым эле да, ошентип үй бүлөлүк зордук, зомбулукту башыман өткөргөм депчи. Анан ошо феминалия болуп аткандан кийин бирөө жазып койгон экен, ой ал деген күйөөсүнөн токмок жеп ошон үчүн феминист болуп калган депчи. Андай эмес, феминисттер ар кандай болот. Кыргызстанда дагы атын атагым келбейт. Мен билген иштешкен феминисттер эч кандай зордук, зомбулук көргөн эмес. Бул абдан жакшы албетте. Күйөөгө тийгендери бар, тийбегендери бар. Анан кээ бирлер ойлойт, феминисттер күйөөгө тийбеш керек. Бир кыз ошентип айтып атпайбы, мен мурда феминист болчумун, жана мен күйөөгө тийип кеттим деп сүрөтчү кызчы. Мен айттым, ал сиз күйөөгө тийип деле феминист боло берсеңиз болот. Бул жана эркектерди жек көрөт деп адамдар чын эле ошого ишенет окшойт да. Кеп анда эмес, 10 бала төрө алып деле феминист боло берсең болот. Мен 3 балам бар. Феминисттер да ар кандай болот, анткени ар адамдын өзүнүн жеке жашоосу бар, жеке тажрыйбасы бар. Алтын эже кыз келиндердин укук жана мүмкүнчүлүктөрү эркектердики менен бирдей болсун деп активисттик кылып келатканына 4-5 жылдай болгон. Жомоктор ага чейин деле келчи оюмачы, бирок ошону отуруп жазганга эч мүмкүнчүлүгүм жок болчу да. Анткени балдарым айда алар менен алек болосуң, анан акча табыш керек, анан шаарда эптеп жашаш керек, анан ошентип жүйдөп, жүдөп эле жүрөт элем. Анан кичине тыңып балдар чоңоюп калды да, бага мектепке барып, бакчага барып калганда кичине колум бошоп дегенде анан ошо коомдук ишке көп көңүл буруп калдым да. Бир аял зордук, зомбулукка кабылыптыр деп укканда, менде дароо эле бир эркек киши аялды уруп сабап же болбосо кордоп, кемсинтип атканын элестете берет. Менин оюмча башкаларда деле ушундай ой жаралышы мүмкүн. Бирок биз аялдарга карата аялдардын өздөрү тарабынан жасалган зордук, зомбулук жөнүндө да айта жүрүшүбүз керек деп ойлойм. Мен изилдөө кылып жүргөндө дагы саясатчылар айтып берет эле, эптеп ошо үймө казан аяктан башым чыгып, чоң аракет кылып анан кандидатурамды койсом, мисалы үчүн жергиликтүү кеңештин депутаты болуу үчүн, биринчи үйүңдө эле отура бербейсиң дегендер аялдар болот деп өздөрү айтып берген да. Аялдар колдобой коет, анан колдоо аз болуп, эч ким шайлабай коюп, анан ошо саясаттан чыгып калгам деп көп айтып берет да аялдар. Биз саясат десе эле элестетебиз, ак үй менен эле, билбейм, парламентте, жогорку кеңеште. Жергиликтүү да саясат бар да, деңгээлдери бар саясаттын ар кандай. Ошондуктан ошо аялдардын катышуусу абдан маанилүү деп эсептейм. Өзү башында бул темага кайрылып атканымда оюмда ушул нерсе кылт эткен болчу. Феминизм темасын эркектер сүйлөп эле койсун деген ой пикирлерди угуп да, көрүп да жүрөм. Эми Алтын эже менен маектешүүм кандай өтөт экен деп чынында кичине кыжаалат болуп аткам. Бирок кызыгып суроо бергендер болсо, аларга түйүндөрдү чечмелеп, жакшылап түшүндүрүп берүүгө даяр экенине көзүм жетти. Негизи эле Кыргызстандагы феминизм, аялдардын тилектештиги бул дүйнөлүк ири, чек ара тааныбаган кубулуштун бир бөлүгү экенин да түшүнүп жеттим окшойт. Аялдар деле жазат, эркектер деле биздин саясатта болгон аялдар сүрөттөрүн чыгарса, биздин ак үйдүн шурулары же силер биздин билбейм жогорку кеңештин гүлдөп турган гүлдөрү деп аябай жиним келет да. Мен алар ал жерде силер бир нерсени кооздогонго келген жок, алар силерден жакшы иш алып баратат. Мына карап көрсөчү. Мага көбүнчө бизде саясатта болгон аялдар аябай жагат. Бардыгы эмес, бирок көбүнчөсү кылган иштери көп деп эсептейм да, чоң иштерди кылат деп. Ушул эки маселе го дейм. Анан үй бүлөлүк зордук, зомбулук, саясатта катышуу. Мен үчүн ушулар абдан көйгөйлүү да. Бул чечилбесе эч качан мындай
билбейм, таза коом өнүкпөйт деп эсептейм да мен. Маселени ар бирибиз эле көрүп турсак керек. Ошол көйгөйдү чечүүнүн жолу барбы? Кантип чечебиз? Эмне кылышыбыз керек? Алтын эже биринчи орунда балдар менен иштеп, аларга туура билим берүү керек экенине басым жасады. Мен да ошо аябай көп ойлоном да, анан азыркы учурда ошо бир чечимге келдим. Биз балдар менен иштешибиз керек да. 2 чыгарма жаздым. Өспүрүмдөр үчүн экөө тең. Анан ошолорду барып биз чоңдорго да окуп беребиз, өспүрүмдөргө да окуп беребиз. Анан биз ошентип атсак, ар жакта кичинекей балдар чоңоюп келатат да. Кичинекей балдар чоңоюп келатат, аларды ошол эле эже агайлар окутуп атат да. Сен идиш жууйсуң, сен ала качып кетсе эчтеке болбойт, бул сагыт, биз элдин баары эле ошентип жашайт, бул деген жакшы сагыт, анан жакшы жашап кетесиң деп бир жагынан, экинчи жагынан биздин коомдук канал бүт аймактарда тартат. Алар ошо зордук зомбулукту романтизациялаган сериалдарды чыгарып, жарнамаларды чыгарып, ар кандай передачаларды чыгарып атат да. Ошондуктан биз кылган иш-аракеттер бир кээде эле тамчы болуп калып атат да, чоң океандачы. Бирок ошого карабастан ал көздөгөнүнөн кайтпай, билимдүү жана өнүккөн коом куруу үчүн өз салымын кошо бермекчи. Жинин келген сайын ошончо күч токтойт экенсиң да, чынын айтсамчы. Анан азыр ошо феминисттик музей түптөгөнө калдым окшойт. Анткени жана Феминаледе алып келинген иштер абдан баалуу. Анан мисалы үчүн экөө болочок музейге белек кылышты да, 2 ишин. Чалар абдан кымбат, алардын акчалай баасы бар да. Анан бирөөсүн сатып алдык. Анан башкалар менен азыр сүйлөшүп атабыз. Мен да инвесторлорду издеп атам. Экинчи Феминалени кылам. 21-жылы болот. Эми азыр даярдык көрүп башташ керек. Аябай жакшы таланттуу сүрөтчүлөр менен иштешип, 3 алипе даярдап койдук. Чогуу команда болуп иштейбиз да. 3 алипе бирөөсү ыр түрүндө, бирөөсү жалаң сүрөттөр, кыргызчада, анан бирөөсү айкалышкандай уккаш сөздөр да. Анан ошо негизи ушу жомокторду чыгаргым келет аябай. Бир четте отуруп алып ошо жомок жазып эле жырга отура бергим келет да. Анткени жомокторду жазып отура берсең баарына жагасың дачы. Жанагынтип аялдардын укуктары үчүн күрөшүп, неметең жек көрүнүп алып, элдин баарына жаман көрүнүп, бул да кыйын. Мисалы үчүн эмоционалдык жактан мен үчүн абдан кыйын. Анткени канча адам өлтүрөм деп жүрөт. Чынында эле эми күлүп мындай күлүп айтып берген менен мен үчүн абдан кыйын да. Бул аптанын эпизоду ушуну менен аягына чыкты. Аны мен Элмурат Ашыралиев даярдадым. Бул чыгарылышта Алтын Капалова менен тааныштырдым. Кезектеги эпизод кийинки бейшембиде жарыкка чыгат. Ага чейин Apple, Google жана башка подкаст платформаларында Кишидебиз деп жазылып коюңуз. Сиз уккан подкаст Киши деп аталат. Ал Soros Кыргызстан фондунун колдоосу менен даярдалды. Материалда айтылган ой-пикирлер фонддун көз карашын билдирбейт. Подкастты укканыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Бул эпизоддо көңүлүңүздү урган нерсе болсо, же кандайдыр бир ой-пикир айткыңыз келсе, 0552 012 789 номерине WhatsApp же Telegram аркылуу байланышыңыз. Бул подкастты досторуңуз менен бөлүшкөндү да унутпаңыз. Амандашканча.